Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Актеле Капаров жана факт чеккежи. Ama Cumaliyev bolsa, Cumaliyev Kuday buyursa жақын арада кармалат. Жақын арада. Жигит сөзүнө турду. Сыймык Жапукеев акыры Жумалиевке иш козгоду. Тагыраагы анын жакын тууганына иш козгоду. Бирок коррупция боюнча эмес, алдамчылык беренеси менен. Германия жараны 800 000 долларга алданып калдым деп Финполго арызын калтырган. Биз бул ишке куюп койгондой дагы бир ишти таап алдык. Жапукеев жигиттик кылып аны да карап кое алар бекен. Мейли дейличи, бирок бул ишке жогорку кызматта отургандардын түздөн түз тиешеси бар. Эгер мыйзам баарына бирдей деп төш каксак, укук коргоо органдары бул ишке да көңүл бурушу керек. Бирок алардын күчү жетеби деген суроо жаралат. Эмесе сөз башынан болсун. 2008 жыл. Ошол кездеги бийликте тургандар бизнес-центр курууну чечет. Курулуш иштерине бел байлаган бизнесмендин досторунун бири майлуу сүттүү кызматты аркалап турган эле. Тагыраагы коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссары, ошол эле учурда качкын президент Курманбек Бакиевдин кеңешчиси. Бул имарат 2007 жылы экөө-үчөөбүз достор салдык эле, 2010 жылы бүткөн. Садыр Жапаров кайсы достору жөнүндө сөз кылды. Мынакей бул жогоруда айтылган Ибраимов 100 дареги боюнча жайгашкан имарат. Дал ушул жерде Атажурт партиясы иш алып барган эле. Ал эми быйылкы президенттик шайлоодо бул имарат Садыр Жапаровдун штабы болгон. Бизнес-центр Турсун кызы Турандын намына катталган. Бул айым Жапаровдун жакыны делген Адыл Жунус уулунун жубайы болуп чыкты. Адыл Жунус уулунун намы аркылуу биз 12 жыл мурун сызга отургузган ирандык инвестордун окуясын биле алдык. Көрсө, Адыл Жунус уулу абдан кызыктуу сот жарыянында айыпталган экен. Бул иш тууралуу маалыматты биз жогорку соттун сайтынан таап алдык. Эмесе номер 3193 жарандык иш. Анда Эктесат Новин банкы доогер, ал эми Жунус уулу Адыл жоопкер. 2008 жылга кайра кыл чайып карайбыз. 2008 жылдын 19 августунда аталган банк менен Жунус уулу Адыл Ибраимов көчөсүндө курулуп аткан бизнес-центрди сатып алуу боюнча келишим түзөт. Келишимдин шартына ылайык сатуучу имараттын сатып, ал жайгашкан жерди ижарага бермек болгон. Бирок акчаны алдын ала төлөш керек эле. Андыктан ирандык инвестор капчыгынан алгач 300 000 доллар чыгарган. Бирок бул каражат жетишсиз болгон. Себеби жоопкер Ысык Көл банкына болгон карызын жабышы керек эле. Эң кызыгы, ал банкты Садыр Жапаровдун эжеси Райкул Жапарова башкарып турган. Ошондо Иран инвестору сатуучуга дагы 500 000 доллар төлөп берген. 2008 жылдын 19 августунда түзүлгөн келишимдин 8 чекит 3 пунктуна ылайык бүтүрүлгөн имараттын сатуу жана жер тилкесин ижарага алуу боюнча эгер сатуучу негизги сатып алуу келишимин жана негизги ижара келишимин түзүүдөн баш тартса, сатуучу депозиттин суммасын эки эселеп, башкача айтканда 1 600 000 АКШ доллар өлчөмүндө кайтарып бериш керек эле. Бул иштин материалдарына ылайык Адыл Жунус уулу инвесторго имараттын бермек тургай анын берген акчасын кайтарган эмес. 2012 жылы ал ирандыктарды сотко катыштырбай туруп келишимди бузган. Инвестор бул тууралуу сот иштери аяктаган соң гана билет. Алар өз каражатын кайтарып алууну үмүттөнүп сотко кайрылат. Бирок алардын ойлогон иши бул жерден да оңунан чыкпай калат. Соттун чечиминен доогердин арызы калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон мөөнөттүн өткөрүп жибергендиктен сот бул иш боюнча өндүрүштү токтотуу керек деп эсептейт. Чыйынтыгында эмне болду? Инвестор өзүнүн каражатын ала албайт деген соттун чечими чыккан. Ал эми Адыл Жунус уулу досу Садыр Жапаров менен 800 000 долларды кайтарып бербей койгонго мүмкүнчүлүк алышты. Мындай көрүнүш бир гана Кыргызстанда жана Кыргызстанга окшогон коррупцияга белчесинен баткан соттук өзүн билемдик өкүм сүргөн гана өлкөдө болушу мүмкүн. Ал эми тартип сакчылардын бири Жумалиевдин артына түшкөндөй ушул ишти да иликтегенге даяр экенине күмөнүбүз бар. Сиздер менен Актеле Капаров жана факт чек KG болду.